Assalamu alaikum, дальнобойщики, кандайсыңар? Мындай крошка Казандан жүктөп келдим Тюменге. Өткөндө жүктөгөнүбүздө Азамат ака экөөбүз бир жерден жүктөгөнүбүздө. Жүктөдүк дагы алар айткан боюнча байладык да, монда экөөнү бириктирип туруп, үстүнөн кысып салдык, ошентип айтты эле. Экөөбүздүн тең жүгүбүз могул жака ооп калган да, ону доскаларды түртүп калган могул жакачы, сыртка түртүп калган сыртка. Түртүп калып, экөөбүз эптеп пломбу бар эле. Эптеп аны дагы ачып өзүбүзчө кылып. Эптеп түрттүк, баары бир могул жака ооп калды да. Ошондо Азамат аканын жүгү огонго баллонуна күч келип бир баллон жарылды. Анда видеосу бар. Мунусунда мен мындай кылып байладым. Бул жерден алдым дагы. Ушунун наркы бетин алып өткөрүп туруп, мындайынан экөөнү кыстым дагы могул жака тарттым. Буну учун 10 жердин алдындагы, мындайынан алдындагы үстүнөн айландырып келип туруп, могул жака тартып туруп, бул жака тарттым дагы экөөнү бири-бирине кысып койдум да. Кысып койдум эле, жабыштырып. Сонун келдим. Ашуулардан дагы сонун өтүп эле жакшы эле келдим да. Азыр Тюмендемин. Ошо түшүрүп атам. Мынакей үстүнөн дагы көрсөтүп коеюн. Ошол жактын алдынан келип туруп, мындайынан алдындагы бул жака айландырып туруп, кайрылып ошо жака тарттым да. Онун учу мындайынан айланып келип туруп, мындайынан келген дагы, мындайынан ошол жака илинген. Жакшы экен, ушундай кылып байлагыла. Анан алдында төртөөнү байлайбыз да, билесиңер да. Аны обычно эле кылдым. Айрыкча ушу аркасы эки жака ойнойт го жолдочу, ойногондо ушу сүрүп калат. Штраф билесиңер да 140 000 сомдон башталат деп угуп атабыз го. Элеги рама неме габариткечи. Габаритке 140 000ден башталат деп. Ошого абайлап этият болуп ташый берели балдар.